Ben hazır Оштогу Борбордук базардын бир четинде турам. Тагырагы бул жагы Базарная көчөсү, бул жагы Карасуйская көчөсү. Бүгүнкү программанын темасы мына ушул базардагы башаламандыктарды, мыйзамсыз курулуштарды ретке келтирүү. Жана ошол эле мезгилде ушул жерде бир көпүрөнүн айланасында бир аз соодагерлер менен жеке жактын ортосундагы пике келишпестиктерди сиздерге ачык айкын, адилеттүү акыйкат чагылдыруу менин негизги миссиям бүгүнкү программадагы. Ошону алдыдагы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу күбө болобуз. Эфирде Швейга программасы. Ассаламу алейкум. Siz adalcı otasız mı? Arenda berip, egerlep alıp turup, bala çakını bagıp kelese bu haram. Uyuңар отур дейт, төбөлөп сүйлөйт бизичи. Ушул жерге чейин сиздин жеке менчигиңизби? Ооба. Чындыгында буну биздик больницага жаткызыш керек. Айнып калган. Bu adamdır aytkаны баары жалган. Үйдөгү бала чакам сен багасыңбы дегенге чейин барып атат элдерчи. Ал көпүрөгө сода түйүндөрдү орнотууга болбойт. Ал көпүрө мамлекеттик менчикке өтүп кетиши мүмкүн экен. Бир топ эле чоң суммада акчалар жыйылат экен да. Элк сомдон күнүгө патентти мамлекетке төлөсүн. Аренда нормально беребиз. Bir gün geçiktirmey berебиz. 10 миңди беребиz. 10 миң ушул табабыз же таппайбыз ушул. Анан мен үйүңдө барып отур дейт. Экөөбүз тең эле үйүңө барып отургам. Мен балдар бар ишеп атабыз дейм. Жардам берип коет. Үйүңө барып отур дейт. Төбөлөп сүйлөйт бизичи. Анан басып алган сарып дейт. Басып алганда биз басып алганда бул каякта болчу. Бул качып Турцияда кеткен. 6 жыл дегенде келген. Келип алып бизге тополоң кылат. Дайым токтой тополоң кылат. Төбөлөп сүйлөйт. Сиздер эмне талап коесуздар? Кээде бөлүп коет бизичи. Эмне талабыңыздар бар? Талабыбыз ушу бизге ушу тынчтык болсо, арендасын 10 миңден көтөрүп атабыз, берип атабыз. Бизге адилеттүү кылат эшик келбесе. Parasını verir, var çoğu narmanı. Buruk, arkada burun, onu şu jergeçi bana o körbe tasıpı ona. O jergeçin bunlar dökönü bolğun. Arkadan eller ötüp ona süpenki açık bolğun. Bular şimdi koşup çıkıp durup, yani o yerde sağda kılmayı, mayaka çeyin çıkıp atmayı. Acılığın aram senin ne çalan? 15 yıldan keyin emas, 3-4 yıldan keyin. Ne o 5 yıldan keyin geldim o? 15 yıldan keyin. Annege kaçıp 15 gittik Türkiye'ye. Niye kaçıp gittik Senin Türkiye'ye? kurlar saldın mı? Niye kaçı? Kayakta koladım ben. Başka kılıp. Mevsimizde patlatıp kaçıp gitti. Hikmet ağa, мондай деген элдин дагы бир талабы бар экен да. Эгерде ушундай эле аракетти кылса деп атат, анда бул жерде тегиз контейнердин баарын алып салып, гүл отургузуп койсун дейт. Буга кандай дейсиз? Ben makulumum. Bir de konteyner, bir de dükkan kalmasın bir yerde. Buzup salıp, Gül oturguzup koysanız. Gül de ötküzüp koysun. Menge kerek Siz makulsuz. Men makulmam. Men öşünü talap kılıp sotka verdim. Bular bardım. Sottan çeçen çıkanlığı 7 yıl boldu. Men jakında bulardı polnu japtıram. Nizam çekende sot. Polnu japtırasız. Japtırıp bular aynek bolğanda bir stüpenki. Manalar polnu buzular. Men çigim. Bu atın şunday kılıp şantaj kıldı, meni söküp, urdu deyip, beni жазып. Ben hiç yazganmı ne taksın? Ana gördün mü? Bir degende yazar. Ana keyin ушундай, бул ошондой оорусу бар адам. Чындыгында буну псих больницага жаткызыш керек. Айнып калган, айныган адам жазып койдуп атат. Seni sotka kayırırlar, çesi dostoynsuz. Эми урматтуу көрүүчүлөр, маселенин жагдайын өзүңүздөр туура кабыл алып атасыздар деп ойлойм. Себеп дегенде бул жерде бүгүн эле биз жаңылык катары киргизген жокпуз. Бул жерде талаш тартыш, ызычуу, бири-бирин сөгүш, мушташ деген буга чейин да болуп келген, мындан кийин да боло бериши мүмкүн. Эгерде соттор же болбосо тиешелүү органдар акты ак, караны карак деп бөлмөйүнчө. Бул арызданып, даттанып жатышкандар Ош шаардык борбордук базарынын күн батыш тарабынан орун алган Акбура дайрасынын үстүнө курулган атактуу Хикмат көпүрөсүнүн соодагерлери. Көпүрөнүн мыйзамдуу ээси Хикмат Абдуллаев менен араздашкандыктарына дээрлик 20 жылдын жүзү болду деп так кесе айтсам көргөн билгендер калп айттырышпайт. Айрымдар бул талаш тартыш соттошуулардын мөөнөтүн 30 жылдан ашты деп да айтышат. Чекити жок бул талаштын пики келишпестиктердин тарыхына эмес, бүгүнкүсүнө көңүл бурабыз. 25 yıl burun kurganmın. Oştun 3000 yıldığıga, oşu bezgildegi
Muraliyev деген gubernator bolğon. Eski köprük barılı da adamlar öte albay kılbay kılgandan keyin men azıcık barıp gelip bir sowap görçilikke bir köprük qurbireyin desem şu yerler şu korsatup şunu kur ber mana Demek oşo Muraliyev gubernator bolup iштеп turganda sizden ötüngön. Ova. Көпүрөнүн чыныгы мыйзамдуу ээси менмин дейт Хикмат Абдуллаев. 2010 жылга чейин бир калыпта эле иштетип келип, андан кийин жеке менчигинди талап кетишти. Анткени 2010 жылдагы коогалаңда окуяга күнөөлөрдүн сап башындагылардын бирисиң деген кинее тагылып, коркутуп үркүтүүлөр башталганда чыдагыс дооматтардан убактылуу кутулуу үчүн эл катары качып кеткем. Чет өлкөдө 3-4 жылдап качкын болуп, адилеттүүгө өкүм сүргөндө кайра келсем, мынтип көпүрөн белгисиз адамдардын колуна өтүп кетиптир. Ошондон баштап ушул күнгө чейин соттошуп жүрөм. Ошондо 40 жаштагы чыкыйган жигит болсом, азыр чал болдум дейт. Сизге канча жер аянты сизге караштуу? Сиздин менчигиңизде турат. Көпүрөдөн сырткары. Köprüden sırtkarı köprük ozu. Mana teritori 13 sotuk yer. 13 sotuk yer sizin jеке менчигиңиz. Çigim. Targov bir yada targov kompleks var, bir yada urması var, bir yada köprü var. Deki 24 metre köprüyü içi bozdukta turgan için mençik emas. Çünkü köprünün üstünde hiç narsa boluş gerek emas. Bana üstünü yapkanda ruhsat alganda 5 targov kioski degen. Çünkü bu köprü bunca targov emelerini kötür almaydı. Erken düşüp ketsem ne olur? Көпүрөнүн жалпы аянты 20 сотукка жакын. Кезинде Оштун губернатору болуп турган Амангелди Муралиевдин суранычы менен курулган экен. 95-жылга чейин жеке менчик статусун алып, өзүнө мыйзамдуу каттатып алган. Ал кезде суу корголоочу аймак катары эсептелбегендиктен 2004-жылы кайра булуш мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп, бирок көпүрө менчик ээсине убактылуу калып, базары күркөлөрү менен кошо алынсын деген атайын буйруктар да чыккан. Тилекке каршы ошол кездеги жергиликтүү бийликтин кызыкчылыгы менен бул көпүрө ушул күнгө чейин башаламан базар кейпин дагы эле жоготпой келет. Күн ара уруш жаңжал, талаш тартыш бул энелер менен Хикмат Аксакал үчүн көнүмүш адатка айланган. Алау екен анау. Мен азыр жылам. Men жылам. Жоқ, мен азыр өзім жылам. Точно еркекçe жылам. Başıdan baştan avı. Başıdan bana cilsim evde. Bunga qarab meni dalış ketdi. Hozir onanga borib aytaylik. Nima boshingda jildirmaysin deydi. Ular o'zlari o'ylanish kerak edi. Өзі бұл ажыға барып келген адам да. Жалған сөйлейді. Өзі қойып берген. Мен қой десем болмайды. Мына, берге. İşte жерде işte. Екіде іште жер десе, екі семе, үш семе болса, екі жерде іште десе, сен не? Отағын жері өкет. Балам сосон төлейді, патент төлейді, 15 000 төлейді. Мұнаға 10 000 төлейді, мына. 10 000 төлейді. Бұл монополияға қарай мен қарабайбы. Албайым дедім, өзім қойып мен албайым дедім. Нерде бир проблема бар экенде мен азыр түшүнүгүмдөчү. Сиз мисалы мынуларды ичкери кир деп атасы. Азыр булар ичкери киргенден кийин сиз мондай нерселерди койбой эле койбойсузбу? Koybayım da ben. Қойды, Niye өзі koyayım? келіп қойды. Жок, булар айтып атат да эгер койбосо дейт, биз бияка кирип кетмекпиз. Bana alsın bana bir gün. Boldu. Bunun arendası hem gerek emez. Канча төлөйсүз айына бул жерде? Ayga 5 000 so'm beramiz. 5 000 so'm эле бересизби бул жерде? Ha? 5 000. Milyonga arziyib turgan yer, o'sha milyon bersak arziydi. Канча төлөйсүз айына бул жерде? Biz 6 000 төлейміз aynen. Ай сайын 6 000 сом төлөйсүз. Ben bu ayalga kırlar kere ruhsat vereceğim ben. Ona kadar döken kurulattım ben aytkan emes. Кырылат болгондон кийин 6 000ге көтөрдү. Сиз бул жерде азыр мыйзамдуу эле отурасыз? Мыйзам түрүндө турам мен. Бул ижара төлөйсүзбү? Ижара төлөйм. Кимге төлөйсүз? Кудус химатка төлөйм. Канча төлөйсүз? 5 000 төлөйм. Мен 1-жыл отурган жакмын, мен 25 жыл бери турам. Кокусунан да пожарный келип калсам деп атат да, кокусу азыр келип калса. Азыр неме алабыз. Bu pazar kirgen, vakit kirgende elder kaça turgan yer yok. Bana stupенкаларды. Бул могу ступенькаларды атайын жасап калсызбы ошол жерде чыгып түшсүн деп. Ооба, мен адам полный паска түшүш керек эди. Булар ступенька тротуарларды эгелешип алган. Мен буларды хайда баша кылып аткан, ana onu дөкөнү. Ошо жерге алып киришерди, аярды пырлап кыларды. Bu жерде 2 метр, 3 метр жер. Хикматова, мондай да. Сизге бирок төлөп атыптыргы. Төлөсө дагы ступеньканы ачсын да, азыр булар 1 метр, 2 метр жерге төлөп атат. Эгер азыр мисалы ошол ступеньканы ачып берсе, сиз кайра 3 000 кыскартасыз да. Неге кыскартырам? Булар арендасын кошуп атпайсызбы 3 000 4 000? Буларды азыр ажаке тийбең бизге. Биз шунда 10 метрде эгелеп турар элек, 20 000, 30 000 төлөйүн деп жүрүшөт. Азыр 5 000, 3 000 төлөгөн бини. Мен жок, ступеньканы ачып коюгула, элдер өтсүн, пырлапкада сауда кылгыла. Мана жайы оны.
Бирок чындыгында урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жер Нол көпүрөнүн бул жагы лестница экен да, баягы тепкич. Элдер мында бул жерден базар жакка кирип кете турган тепкичкен, бирок соода күркөлөрүн кадимкидей жайма базар кылып жайышып алган. Мына ушул маселеге мына ушул аксакал ушу эл үчүн жасалган көпүрөдөн элдер өтсүн деген бир максат кылып атпсыз сиз? Ооба, мен эл үчүн курганмын. Бунака магазин үчүн курган эмесмин. Мисалы мана буларды дагы, мана буларды жайып бер. Бияка чыгышып алат да булар дагы. Ошондо нол коюлгандары дагы мыйзамсызбы? Буя мыйзамсыз. Мына жол дегенде мунаны пол бузуш керек. Мына пол бузулуш керек. Карасаңыз эне, мына биз асылган жокпуз. Мына Хикматованы тааныйсызбы? Тааныбыз. Жакшы тааныйсызбы? Ушул көрсөтүп берип атат. Мына ушул мыйзамсыз деп атат. Мисалы, сиз кандай карайсыз мисалы? Ушул жерге мен уруксат берген эмесмин дейт. Бул киши оштун ушерин ээлеп алган рекет. Каласа өчүрөт, каласа жандырат, адам эмес акмак. Болду, ошо башка. Башка сөз айта албайсыз. Айвандан айырмасы жок. Ошондой жооп берем. Эне, бул жерде сиз арендада отурасызбы? Ичкен акмак, арендада турат. Ушул кишиге бересизби? Аренданы ушул кишиге? Берем да, мына лестница каян берем. Бул лестницага Ошо каян беремин. Жалган сүйлөп. Ошого сен жалган сүйлөп атасың. Бул иш бербейби сизге? Бербедим мана. Жанын жеге нафирес Канча койчу садагылойнда. Канча бересиз? Айына канча бересиз? 7000 берем. Ушул нол жерге чейин. Ооба. Чейинкиге. Сен берсең, Куда урсунбу сени? Берсең. Менге аренда берсең, Куда берсинби? Урсунбу? Чакырып кел. Биз барсак элечи, мисалга элдер баягында экен да. Мен дейт кредитим бар, башкам бар дейт. Силерди дейт Абдуллаев Хикмат заказ кылып алып келип атат дейт. Бир эле силерди сатып алган дейт. Сатып алды деп атышат. Бир эле кишинин тарабын талашып, бизди карабай атасыңар деп атат элдерчи. Биз неге иштебешибиз керек дейт. Үйдөгү бала чакамды сен багасыңбы дегенге чейин барып атышат элдерчи. Ушул көпүрөнүн үстүндө базарын жайып бала чакасын багып келе жатышкан бул энелердин дагы укугу, арыз муңу өзүнчө татаал маселе. Чынында мыйзамсыз отурушкандыктарын мойнуна алышат. Эгер жергиликтүү бийлик бул маселени колго алып борбордук базардан шарт түзүп орун берсе, 1 секундта турбайт элек. Мынтип эки такым батпаган жерде соода кылып, ай сайын 10-15 миңден ижара акы бербейт элек дешет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Хикмат абанын көпүрө үстүндөгү талаштуу жагдайы дагы эле ушундай. Бирок бул ишкердин менчиги муну менен эле чектелип калбайт. Базарда дагы 50 сотукка жакын жеке менчиктери бар. Мындан сырткары дагы 2 көпүрө. Ал жактарында да дал ушундай көрүнүш. Хикмат Абдуллаевдин айтымында бул жердин айрым бөлүктөрүн мына ушул Мерис Жээнбеков деген ээлеп алып, ушул күнгө чейин бербей келетмиш. Мерис Жээнбеков болсо кошуна базардын администратору, анын жетекчиси Лейла аттуу жаран. Ошентип айла кеткенде өзүмдүн көпүрөмдү коргоо максатында тешип тосмолорду орнотуп да көрдүм. Бирок элди ойлоп кайра ачууга туура келди. Тополоң кылышып сотко да беришти. Ар бири мен тарапка жазылган арыз даттануулар ушул күнгө чейин соттор тарабынан оң чечилип келет. Ошого да моюн беришпей өз билгендерин кылышып, тиешелүү менчик жерлеринде күркөлөрдү коюп алышып, соода сатыктарын кымырашпай жүргүзүп жатышат дейт Хикматулла Абдуллаев. Ошол 2018-жылы ошол чыгарып берген сотту ошол көрүп турган болсо мен ачык эле айтам, ошол акчага эле чыгарып берген бул жердичи. Токтом. Эми явно эле билип турбайбы? Ал эгерде чыныгы мыйзамдуу болсо, соттон дагы мына ушу кишини дагы мени дагы бул жерге коюп туруп, мына мэриядан бөлүп бүт тармак келип туруп эле чаксантагы эле ачып, бул жак жолду ачып берет, сүйлөй берет. Болбосо, мана ашы соттун чечими мыйзамсыз деди. 3 жылдан бери Верховный сотко чейин соттошту. Анан жанакы мына жерде төртөөнүн экөөсү калды деп атабы? Мурун мына жерде ошо тополоңдон кийин бул жер күйүп кеткен. Анан мына жер кичине базар болуп курулуп атканда, мына ачык бетин эле айтайын, ал малда Турцияда качып жүргөнсүз. Анан бул жерде жок эле. Анан мэриядан мен бир акылсыздыгым болгон. Мэриядан келип, мен жерден мага тайындаганда ошол именно ошол тайындаган адамдардын фамилиятын жазып калбапмын да. Ал эми Мерис Жээнбековдун пикиринде Хикмат Абдуллаев айтып жаткан маалыматтардын баары жалган. Эч качан анын жери мыйзамсыз басып алган жерибиз жок. Келишип канча жолу ынтымакта иштешели деп өтүнүп да көргөнбүз. Бирок айткандан айтпаган бул аксакал принциптерге, соттун чечимдерине таянып талаптап келет. Ошол эле учурда биз дагы сотторго арызданып келебиз. Адилеттүү чечим чыгарып берет деген үмүттө дейт.
Эмнеге ушу Ош базар боюнча ток Абдуллаев Хикмат каалагандай тротуарга чыгат, каалагандай жарга месте кылат, каалаган көпөрөнүн башына каалаган кошуналарга башын тыгып каалаган жерден тополон кылат. Неге? Бир суроо. Бардыгы бир суроо кирет. Себеби акча бар. Акча менен чечет бүт бардыгын. Мен ачык эле карапайым, мына келинчегим мына жерде детский шапка сататын анда отурат. Мен мына базардан мен леви иштебейм, айлыкка иштейм, айлык алам. Мен бул кишидей чоң киши эмесмин, чоң бай эмесмин. Ошон үчүн бизге окшогон нерсени кумар, мындайча айтканда кумарить этет экен да, бул кумар экен. Бул кумар болуп калыптыр. 200 адам менен соттошуп, бир адамга мен жеңилген эмесмин деп айтып мактанып келет. Айым адам деген любой адамда адашып болот. Хотя бир-эки адамдан адаштым, ошодон жеңилдим десе тазым бар. Мелис Жээнбеков менен Хикмат Абдуллаевдин ортосундагы келишпестиктерди баалап көрүңүздөр. Ал арада Кудайды ортого салып, Куран кармаганга чейин барышты. Бул эми Абдуллаевдин экинчи көпүрөсүндөгү көрүнүш. Ал эми мына бул ээрсиреп турган соода жайлардагы Хикмат Абдуллаевдики. Ал жогоруда көпүрөнү бошотпой жаткандардын баарын ушул жерге чакырат. Алдында авто токтотуучу жай дагы бар. Бирок чынында күркөлөр соода кылууга бир аз ыңгайсызыраак экен. Мындан улам бул жерге эч ким келбейт. Mayarda men mana suvam chiqmaydi. Hamma условиясы бар жерде mana 200 ta konteyner mayarda bo'sh yotadi. 10 yildan beri. Burun ishlagan xuddi shunday yer mana bu yerda ham bor. O tagini ko'rsangiz bu yerda вообще musorga ustiga qilingan. Menada musorga ustiga qilingan. Sizga o'xshaganlar aka tagini tozalatib qo'yish kerak. Sizga o'xshaganlar ashaga tasha musor qilgan. Мына бул жай кимдер үчүн? Жер кимдики? Анткени базарды башаламан кылчу көпүрөгө чейин дагы бир маселе ушул. Базардагы адамдардын муналардын тыгынына себепчи. Бизге жеткен маалымат боюнча бул жер мэрияга карайт экен. Бирок соодагерлер болсо эч кимге пул төлөшпөйт. Баары беп-бекер. Биз бул жагдайды көпүрөнүн айланасындагы чырды чагылдырып жатып байкап калдык. Кыя өтпөдүк. Ижара төлөйсүздөр берге? Эже. Налог төлөйсүздөр кимге? Бесплатныйбы? Место бесплатный экен, сизчи? Место платный? Бесплатный? Жок, бул жерде сиз акча төлөйсүз бул жерге? Акча төлөйсүзбү? Бесплатныйбы? Значит, бесплатный. А могу жердегилерди не дейсиздер эми могу жердеги башаламандыктарды? Кимге карайт бул жерде? Бул жер эми эч кимге карабайт. Бул муниципалдык менчикте бу жер. Жок, муниципалдык эмес экен. Бул картада жокпу бул? Немеде бар? Парковкага алган, арендага алган парковканын жери. Бул ижарада турабы бирөө жарым? О, бүт. Мисалы сен деле ошо жерде отурасың, сен деле мыйзамсыз отурасың да. Мисалы ол жол, мисалы турабы, ол жол, мисалы мынер бүт жол турабы? Оны ошол кодона кара машинанын катарында отурасың сен деле. Эмне мыйзамсыз силер отурасыңар ошол жерде. Мен деле ошол жерде иштейм базарда. Ана жерде отурам. Көпүрөнүн үстүндөгү? Жок, мына ошо контейнерлердин немесин алганбыз биз арендага. Баарыбыз эле жолдо отурат. Мыйзамсыз, мен мыйзамсыз дебейм. Баарыбыздыкы эле мыйзамсыз. Сураныч эмнемиш өкмөттөн, бийликтен суранычыбыз бүт мыйзам талаасында алып келип койсун. Муналарды ошо тротуарга мамлекет компенсация төлөгөн. Ошого ордуна койсун, тротуар чыгарсын. Ана мына жерде отургандар да ошо күнүгө иретке салып туруп, мамлекетке түшө турганда алып туруп 50 сомдон ашырбасын. 50 сомдон алыгы күнүмдүк патентин чыгарып берсин деп биз 2 жылдан бери суйладык. Жогоруда адилеттүүрөөк, реалдуураак болсун деген максатта көп окуяларды комментарийсиз берип жатабыз. Бирок канткен күндө дагы Хикмат Абдуллаевдин көпүрөсү мыйзамдуу менчик катары саналат экен. Биз муну Ош шаардык сотунун акыркы чечимине таянып айтып жатабыз. 20 жыл ичиндеги 2000ге жакын соттордун чечимдери, ушул күндөгү жергиликтүү бийликтин айткандары дагы буга негиз. Бирок өрт коопсуздугу, өзгөчө кырдаалдар маселеси ушул талаштуу жагдайларда эске алынбай калганы көрүнүп турат. Муну жеке ишкер көпүрөнүн үстүндөгү мыйзамсыз соода сатып жүргүзүп жатышкан соодагерлерге төңкөсө, базар жетекчиси өрт коопсуздук кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жеке менчиктин архитектуралык планы чектен ашып кеткендиги менен түшүндүрөт. Кече жакында ошол мосттун үстүндө өздөрүндө кичине замыкание болгондо ошо пожарный машина кирген экен.
пожарный машина кирип бир аз тоскоолдук болуп тур. Ошо көпүрөдө. Тоскоолдук болуп тур. Бирок азыр содагерлер айтып атышат. Биз содагерлер где-то 4 метрдей алдыга чыгып алышкан да. Ошо көпүрөнүн үстүндө. Көпүрөнүн үстүндө 4 метрге чыгып алышкан. Алар ошол Абдуллаев өзү ошол жердеги иштегендер менен бир мындай келишпестиктин айынан эле булар өчөшүп ошого чыгып алып атышат алдыгачы. Биз азыр, например, ошол жерде азыр барып киргиле дейт турмаса киришет алар жөн элечи. Ушулар булар жөн эле воздухтан башка бирөөнүн чөнтөгүнө акча берип коюп атканына байланыштуу бир аз бандай өздөрүндө дагы түшүнүксүздөр болуп атат да. Эмне үчүн жолдорду ачык болсо, эмне үчүн мына Кызылкайдагы өрт, базарындагы өрт, Өзгөндөгү өрт, Бишкек шаарындагы Ош базарындагы өрттөр көп чыгымдарга алып келди. Ошол тышкы өрткө каршы суу булактарынын жоктугунан же бузулуп калган ошого өтүүчү жолдор жоктугунан ушул өрт кырсыгы биринчи күйгөн объекттен чозулуп өтүп, баягы өрткө каршы аралыктар сакталбагандыктан уланып, анан тышкардан электр энергиясын убагында өчүрбөгөндөн да пайдаланып, ошол көп чыгымдарга алып келип жатат да. Ошон үчүн ушундай каналдарга бизде Ош шаарында Ак Бура дарыясы бар, ошого пожарниктерди ачуу жолдорундан биз айтып түшүндүрүп келип жатабыз. Бирок тилге каршы алар убагында аткарылбай жатат. Хикмат Абдуллаевдин көпүрөсү тууралуу эми жергиликтүү бийликтин маалыматын угуп көрөлү. Башкы архитектордун орун басарынын айтымында көпүрө чынында ушул тапта Мыйзамдуу Абдуллаевдин менчигинде. Бирок суу корголуучу аймакта жайгашкандыктан көпүрөгө негизи мындай объект курууга таптакыр болбойт. Азырынча бул көпүрөнүн үстүндөгү күркөлөрдү тазалоого аракет кылып жатабыз. Жеке менчик боюнча маселе кийин каралат. Балки мамлекет сатып алышы да мүмкүн. Мамлекеттик менчикке өтпөй алынуун убакыт көрсөтөт. Тиешелүү органдар чечиш керек. Тиешелүү органдар гана чечет. Бүгүнкү күндө ошол буга чейин кандай иштеп келген болсо, бүгүнкү күндө көпүрөнүн үстү толук тазаланат. Абдуллаев Хикматка да өзү кайрылган, мэрияга да кайрылган, прокуратурага да кайрылган. Ошонун негизинде ошол жерде башаламандыктар боюнча комиссия түзүлгөн. Ошол бүт бардыгы тазалагыла деген тапшырма берилген, тазаланат. Ал эми мурдагы экотех инспекциясынын азыркы архитектуралык курулуш агенттигинин курулуштарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн адистеринин корутундусу менен прокуратуранын соттордун чечимдери мыйзам чегинде аткарылуусу зарыл дейт Ош шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Өмүрбек Жүжүров. Бул маселеге эртеби кечпи чекит коюлушу керек. Ошол эле учурда эл да туура түшүнүү менен кабыл алышса, анткени азырынча мыйзамдуу делген жер Хикмат Абдуллаевга таандык. Ошондуктан биз муниципалдык менчик башкармалыгына жана күч органдарына катуу тапшырма бердик. Көпүрө тазаланып, күркөлөрдүн тез арада алынуусу тууралуу дейт. Эгер тазаланбаса, именно ошол мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштар боюнча ишти алып бара турган адамдардын тартиптик чаралары или кызмат ордуналарына чейин каралат. Бул так жана бирдей аткарылыш керек. Мыйзамда көпүрө болуп туруш керек. Ал көпүрөгө соода түйүндөрдү орнотууга болбойт. Архитектурадан сураңыздар. Именно Хикмат деп аталып жүрөтсүздөр азыр. Ал боюнча Абдуллаевдин өзүнөн сураңыздар. Бүт бардыгын өздөрү да түшүндүрүп берет. Мыйзам боюнча айтканда, мыйзам так жана бирдей аткарылыш керек. Ал көпүрө боюнча гана калыш керек. Бул муниципалдык менчикке өткөрүлбөйт. Эмнеге дегенде бул көпүрө бул суу чарбасына караштуу. Именно суу чарбанын именно немесинде турат. Ошол эмеси жеке менчикке да берилбеш. Жеке менчикке да кеткен эмес. Дагы айтып берип коеюн. Көпүрө, лично көпүрө. Бул общий эл пайдалана турган, общий жанагындай пожарный немелери өтө турган нерсе объект катары эсептелинет алчы. Азыр ошол неме боюнча, көпүрө боюнча биз барып кече бузуу иштерин жүргүзгөндөн кийин дагы бир аял арыз жазыптыр. Ошонун негизинде кече чакырган, кече биздин колубуз бошобой балдардын. Барып азыр прокуратурага барса, абеттең саат 3-кө келгиле деген. Эми азыр ошол бир аялдын айыркасынан дагы биздин 2 кызматкер ушу бир күндүк ишти жоготуп атат да. Бул маселенин тергелиши 10 жылдап созулуп кетти. Ушул жолкусунда чечкиндүү кадамдарга барабыз дейт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тийиштүү өкүлдөрү. Көпүрө мамлекеттикпи же жеке менчикпи аны келечек көрсөтөт. Тараптар ортосунда мыйзамдуу келишимдер болот. Жеке менчик ээсинин талаптары соттор тарабынан чечилиши ырасталып жаткандан кийин ошо бир топ эскертүүлөргө карабай маселенин мынтип чийленип баратканы бизге дагы таасир бербей койбойт. Ошондуктан буйруктар бүгүн эртең аткарылат дейт Замир Сыдыков. Эгерде сот аткарчылар тарабынан бир нече эскертүүлөргө карабастан ошол жерди өз алынча басып алып, жер ээлерине кандайдыр бир
аренда төлөбөгөн, өз алтынчылык кылган адамдар жерди бербей кое турган болсо, бир нече эскертүүлөрдөн кийин, тагыраак айтканда 3 жолу эскертүүдөн кийин бошотууга аракет жасагандан кийин каршылык көрсөтө турган болсо, сот тарабынан жергиликтүү прокуратура органдарына, көзөмөл органдарына соттун чечимдерин аткаруу боюнча, кылмыш ишин козгоо боюнча сунуш келтирет. Ошол сунушту Ош шаардык прокуратурасы мыйзамдуулугун карап көрүп туруп, эгер макул деп таба турган болсо, жергиликтүү укук коргоо органдарына ушул учурда айта турган болсок, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берет. Андан кийин сот чечимин аткаруу боюнча тиешелүү кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш иштин алкагында милиция органдары, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ошол соттун чечимин аткаруу үчүн тиешелүү аракеттерди көрөт. Бул көйгөй бир жолу эмес, бир нече жолу жогорку сотко чейин барып, кайра жаңы жагдайлар боюнча 1000 рет каралып, жыйынтыгында шаардык сот тарабынан чечим чыгып, маселеге чекит коюлган жатканда мынтип дагы бир адамдын арызы боюнча Ош шаардык прокуратурасына, Ош облустук сотуна дагы бир адамдан арыз түшүптүр. Аны биз тартым уюштуруп жүргөн маалда маек берүүдөн баш тартып качып кеткен Зулпиева Саламат эже жазганын угуп, ага да суроо менен кайрылдык. Айтымында көпүрөнүн жака бериндеги жер менин менчигим. Аны Хикмат Абдуллаев меники деп дээрлик 15 жылдан бери талашып жүрөбүз. Ал арада Абдуллаевка ижара акы да төлөп жүрдүм. Азыр болсо атайын укук коргоо органдарына кайрылып, соода жайымды мамлекетке өткөрсөм дейм. Салыгын Хикматка эмес, өкмөткө төлөсөм деген ниетте дейт. Азыр мен талам ушу элди кыйнаган Хикматты неме жерин өткөзүп берсин өкмөткө. Эл просто кыйналып бүттү. Өзүңүздүн жериңизчи? Өзүм жерим өтсүн, элдики бардыгы, элдин жери болгон элге өтсүн. Контейнерлеріңіз, күркөлеріңіз мамлекетке өтө мамлекетке ошол бойдон салыкты төлөйм деген максат болот сизде. Азыр деле салык төлөп атам. Мамлекетке төлөп атасызбы азыр? Азыр ушу күндө дагы мамлекет салык төлөйм. Просто бул менен келише албагандан натыйжасында мен буга бербей атам, потому что күндө сотко чакырат, күндө прокуратура чакырат, күндө баягы адамдар абара снос кылам деп абара бергенде уже мен надоел булманчы. Ал эми Зулпиева эженин Хикмат Абдуллаевдин үстүнөн жазган арызы кандай негизде каралып жатканын Ош шаардык прокуратура өкүлү менен анын адвокаты мындайча ырастап беришти. Биз азыр ушу соттун чечими туура эмес чыккан. Демек, соттун чечими туура эмес чыккан деген тариздесиз. Биз азыр ошол маселени көтөрүп атабыз. Соттун чечими туура эмес чыккан. Бул мамлекеттин жери, ал жер жеке менчикке берилбейт. Сот кандайдыр бир кызыкчылыктан уламбы, же адашуудан уламбы, бир жака жеке менчикке бекитип берип койгон. Ал жер менчикке берилбейт. Эгерде менчикке бериле турган болсо, бир адамга берилбесин. Ошол жерде базарда бардык адамга берилсин анда. Азыр мисалы мен барып айта турган болсом, ал жер айтат. Бул суу коргоо зонасы, жеке менчикке берилбейт дейт. Анда бул жака эмнеге берилди? İş bu ayal bergen iş mi? Prokuror bergen. 4 jolu prokuror tarafından, ekotek inspeksiya tarafından, UMS tarafından karalып отказ болгон. Ал жер мамлекеттик менчикке карайт. Вот ошону айтып атам мен. Водохранный зонага курулат. Бу жерде азыр менчик, мамлекеттики менчик деген сөз кетти да ошондо. Ооба, биз айтып, биздин максат жерди мамлекетке кайтарыш гана. Көпүрөсү менен кошо. Көпүрөсүн бышырып жесин. Бизге кереги жок. Биз жерди айтып атабыз. Бул эжеге сизге вообще тиешеси жок. Биз жеке жарандардын кызыкчылыктарын мындай алып чыкпайбыз, алар өздөрүн өздөрү коргой алат. Ушул Абдуллаев Хикматилага тиешелүү спор боюнча биз Ош шаардык сотунан жакында 2 келишимди жараксыз деп табылды. Биздин дуарыбыз канааттандырылды Ош шаардык сотунан. Азыркы учурда 3-чү дуарыбыз кароо стадиясында турат Ош шаардык сотунда. Ал эми облус сотто бүгүнкү күндө ошол эски Ош шаардык сотунун эски 2015 жана 2019 жылдагы чечимдерине биз апелляциялык даттануу келтиргенбиз. Себеби ал чечимдери менен Абдуллаев Хикматиланын жеке менчигине бекитип берип койгон. Ошол суунун Акбура дарыясынын боюндагы жер участогун. Maksatda men prezidentke ham qayrilgim keladi, shu bizga menchigini tartib olgan adamlardan qaytarib berishini so'rayman. Meriya nariyaqdagi 47 sotik yerini tartib olgan 11 yildan beri jiyintig'i chiqmaydi. Mana UBDda turib, SMBda 2 yil turdi, mana bu Finpolisiya jo'g'olib ketdi, unda 2 yil turdi, yana qayra o'zinga bordi. Shu 120 ta konteyner bilan meni 47 sotik yerim pustoy turibdi-da. Axlatxona bo'lib, хранилище bo'lib qoldi. A u yerga men zemin налогini to'layapman.
налог имуществоларын төлеп атам. Аны ким төлеп берет? Бул окуяны бекеринен көрсөтүп жаткан жокпуз, урматтуу көрүүчүлөр. Анткени дал ушундай жагдайлардан улам Хикмат Абдуллаевдин көпүрөсүнүн жеке менчиктеринин айланасындагы маселелер улам жылып келет. Албетте биз жергиликтүү бийликтин жана күч органдарынын чечимдеринин канчалык деңгээлде бул ирет ишке ашаарына көз салып турабыз. Анткени талашка түшкөн көпүрө Хикмат Абдуллаевдин анык менчиги деп чыгарылган Ош шаардык сотунун ушул күндөгү чечими күчүндө болгону менен жеке тараптар тарабынан Ош шаардык сотунун чечимине нааразы арыздаттануулар кайрадан Ош облустук сотунда каралууда. Демек көпүрө Хикматтыкыбы же өкмөттүкүбү деген маселеге акыркы чекитти улуу урматтуу соттордун адилеттүүлүгү коет деген үмүттөбүз.